кантип классикалык каржы пирамидасын таанып алсак болот. Көпчүлүк классикалык каржы пирамидалары алар инвестициялык проекттерге жашынышат, ошондой эле венчурный инвестиция деп коет. Эми башталып аткан кандай бир проекттерге инвестицияга жашынышат жана ошондой эле криптовалюталарга жашынышат. Алар криптовалюта сатабыз дейт. Албетте криптовалютанын баары каржы пирамидасы дебейм, бирок каржы пирамидалардын көбү криптовалюта сатабыз деп элдерден жашынышат, маска кийип алышат, тааныбасын деп. Кийинки көрсөткүч каржы пирамидаларында сөзсүз түрдө кошулуу үчүн акча киргизүү керек болот жана жок дегенде 200 сом салыш керек болот. Ошондой эле каржы пирамидалары касса взаимопомощи деген сыяктуу проекттерге да жашынышат. Идиш белекке беребиз, же төшөк белекке беребиз деген сыяктуу проекттерге да жашынышат. Аларды жашыруун каржы пирамидалары деп атайбыз. Көпчүлүк каржы пирамидалары өтө чоң проценттерди убада кылышат. Ал проценттерди убада кылып гарантия түрүндө кепилдик берип төлөшөт бирок. Бул инвестиция дүйнөсүндө жок. Инвестиция дүйнөсүндө чыныгы инвестицияларда эгерде сиз чоң киреше көрсөңүз, анда ал жерде чоң тобокел бар деп баары инвесторлор түшүнүшөт. Бирок каржы пирамидаларында сизге чоң пайыздарды төлөшөт жана гарантия кепилдик берип төлөшөт. Ушул көрсөткүчтөрдө сиз каржы пирамиданы таанысаңыз болот. Кийинкиси эч кандай товар, эч кандай кызмат жок. Ушудан да таанысаңыз болот. Кийинки көрсөткүч эч кандай продукция же кызмат сунуш кылбайсың, эч нерсе сатпайсың, эч нерсе реклама кылбайсың дешет. Жөн гана акча салып коюп, процент жеп отура бер деген сыяктуу убадалар каржы пирамидаларында сөзсүз болот. Ошондой эле каржы пирамидалары көпчүлүгү офшорлордо регистрация болуп катталган жана көбүнчө башка бир адамдын атына катталган учурлар болуп калат. Ошондой эле каржы пирамидаларында каржы пирамиданы ачкан адамды өтө кудайда кылып, аябай реклама кылышат, аябай адамдарга ишеним жаратышат, анын кандай бир сонун буга чейин кооз окуясын айтып беришет. Ал аябай честный, ал аябай элди алдабайт деген сыяктуу сонун кооз окуяларды айтышат. Орусча айтканда культ личности деп коет, культ личности жасашат. Ошондой эле каржы пирамидаларында акча кандай бир продукция өтүп аткан эсебинен эмес, кандай бир кызмат өтүп аткан эсебинен эмес, болгон акча салып койгондун эсебинен түшүп турат. Муну каржы пирамидалары деп түшүнсөк болот. Бирок мунун баары комплекс түрүндө иштейт. Эгер ушул көрсөткүчтөрдүн баары болсо, анда бул каржы пирамида экен деп күмөн санасаңыз болот. Ал эми сиз жашыруун каржы пирамидалары жөнүндө билем десеңиз, анда менин баракчама катталыңыз, лайк басыңыз жана комментарийге жазыңыз. А сиз кандай каржы пирамидаларын көрдүңүз жана билесиз?